Бээр өзү бакатеректен чабылат. Муну мен өзүм мектепте окуп жүргөн кезинде баштадым да. Баягы сүрөтчүлүккө кызыкчы. Бизде конкурстар өтчү да, сүрөт тартчу. Анан кийин камчылар жасап жүрдүм мектепте окуп жүргөндө эле. Базарга камчы алып чыгып сатып, разинке камчылар жасап биринчи. Анан кийин кызыгып эски өрүм, камчынын өрүмдөрүн алып келип жандырып, үйрөнүп, ошентип кызыгуу башталган да. Ажыгачка ээр боюнча бул ээрлер өзү бул ээрди мунун историясын Анжеян ээр деп коет экен да мунучу. Муну илгери жанагы бизде өзгөчтө Жакиш деген аябай чоң уста болгон чоңкоодо. Ошол Анжеяндан үйрөнүп келген экен да. Курап чапчу экен ал кишичи. Курап чаап, анан кийин анын ээрлери көп жакка тараган да. Ал илгерки уста болгон. 1910-1920 ошонун ээрлеринен алып үлгүсүн. Мындай көркөмдүгү ошолордун ээрине окшош келет да. Эшиктери ошондон алып туруп анан үлгүсүн. Көзгө да жакшы көрүнөт экен да бул ээрчи аттын үстүнөн кооздуу. Ошого кызыгып калып, ээрин көрүп калып мен таятам токунуп келчү илгери. Үйгө келгенде токунуп келип эшиктин алдына атын байлап койчу. Биз кичинекей балабыз. Көрүп алып баягы керпечесин сыйрып алып ээрин 2 саат карап отурчумун да. Анан кызыгып баштаганда биринчи ээрди жанагы картошкодон, картошка чоң картошкалар болот го. Ошондон бычак менен оюп жасап окшоштур. Анан кийин жыгачка өтүп, жыгачтарды буузуп, баягы жадабай ыргытып идеяны. Жадабай ошого кызыгып жүрүп анан кийин ээрди чаптым да, тыштаган жокмун. Кызыгуу болгон да бугачы ээрге. Кызыгуу болгон, бир жагынан баягы сүрөтчүлүк да керек экен буга. Кооздугун, красотасын чыгарыш керек, формасын. Ошол жагынан да кыргыз ээр. Өзгөчөлүгү бул мына жерде желдик деп коет. Бул оюлган. Анан кооздулукка да кетет. Бул жанагы жоор болуп кеткен аттар болот. Ошолорго мына жерден жел кирип эметиш үчүн жүкпү карткан. Мына жерден тарттырып тердикти ачып коюп, ошого ылайыктап бээрин тешкен да. Анан илгеркилери баргандай да берден жанагындай найза сайыш, ээр сайыш дегендерге ошолорго да пайдаланышы мүмкүн да ушул ээрин. Калыңдыгын, жыгачтын калыңдыгын ушул жерден көрүп билип койсо болот да. Тегиздигинчи. Бул кыйшыктарын бүт билинет ушул жерди ачкандан. Бул жерден билинет. Калыңдыгы, жыгачтын калыңдыктары да ушул жерден басылат. Ошолор илгерки усталар билген да. Биз эми ошолорду көрүп. Жыгач бул чабылып бүткөндөн кийин кургатылат. Суу кезинде деле чаап койгон жакшы эменчи. Жыгач жаң кезиндечи. Туруп бул жыгач туруп калса сапатын жоготот. Жыгачтын ичинде өзүндө деле мындай клей состав болот да. Ушуну кармап тура турган, ошону эскиртпей жаңысында чаап койгон жакшы да жыгачты. Чаап, анан тезирээк шашып сатыйын дегендер муну чаап бүткөндөн кийин казанга салып алып кайнатат, тоңун чыгарат жанагы суусун, жылгый суусун. Чыгарып анан кургата коюп сатат. Муну кайнатпай деле өзүн 1 ай коюп койсо, үйгө, көлөкө үйгө, жерге коюп койсо, бул өзү кургаганы жакшы. Жыгачтын өзү бекем болот, ышык. Өзүнүн кургаганы жакшы. Анан илгеркилер муну бекем болуш үчүн жанагындай маарегер деп коет. Бул жагын жанагындай кылып тарамыштар менен катырышкен. Жерге урганда тоң кайра ыргып секирип кете турган болот. Бекем. Эми андай ээр жок азыр. Тердиктери бул өзүнчө жасалат. Мына жаа деп коет, желдик деп коет экен да беринде. Жаасы да буга өзүнчө жасалат. Жааны алып, кайра салып, мынтип токуп жүргөн да. Бириктирип койгон ал болбойт, ал эми
жанагы чет өлкөдөгү жанагы капойлор нээрлери ошолорду туурап ошондой кылып жасап коет атпайбы? Кыргыздын нукура таза ери бул тердиги өзүнчө, жаасы өзүнчө болгон. Жаасын алып туруп атты жапканда жабынын үстүнө тартып койгон. Жабы ооп албаш үчүн. Мындай кылып. Эрин өзүнчө койгон. Тердиги өзүнчө жасалат муну. Кайыштар. Салгалоодон эми муну ар кандай кооздоп койсо болот да, мындай адам давитине жага турган кылып. Эми ар кандай заказ беришет, заказына жараша жасай беребиз. Күмүш ээр деп коебуз муну күмүштү. Муну кооздош үчүн да, эми күмүш. Мисалы муну булгар менен каптагандан кийин баягы кооз кылып жасап бер деген заказдар болот да. Күмүш жата койду. Күмүшүн биягына оюсун бүт чийип, ойлар, эскизler. Ылайыктап ээрге жараша турган оюну жасап алып, өзү макетин кагаздан. Анан ошону катырып койсо болот мына. Кашка, мисалы бул муну куш баш ээр деп коет экен да ушунчу. Мына жерине көзүн жасап койсо болот. Бүркүттүн көзүндөй кылып ошол күмүштөн. Биягына ою салып койсо болот. Жарашыктуу кылыпчы. Ал баягы өзүнүн кооздугу үчүн жасалат. Канчадан бери Күмүш менен иштегениме 3 жыл болуп калды, 4 жыл, 4-нчү жыл. Эми мен деле аны өзүм үйрөнгөн жокмун, самайда самовочка бирөөдөн үйрөнүп, көрүп эле үйрөнүп, окуган да эмес. Жакып деген уста бар эле мен бала кезде. Ошо таятамдын үйүнө келип, ошо камчыны кыйын жасаган киши болгон да. Ал теринин немелерин да бүт билген. Терини жыдытып, кайра муну таза суусун күнүгө которуп, терини жыдыган терини түгүн алып тазалап алгандан кийин бир жума сууга жаткырган муну көктү бир жума сууга жаткырып, күнүгө эринбей эртең менен суусун төгүйүп, башка суу куюп, жанагы даты чыкпай турган таза идишке эме кылчу бул жанагындай даты чыкпаган таза сыр идиштер болот, ошолорго салып көктү жасаган да, суу алмаштырып турган. Мен көрүп калдым, бирок бизге көрсөтчү эмес ал секреттерин. Эми биз билип алабыз да жаш бала. Анан ошону бир жумадан кийин баягы суудан алып чыкканда, анан көктүн эмеси кетет экен, мындай катпай турган болуп, формага келип, мындай көгүш болуп башкача болуп калат тери. Өрсөң дагы катпайт, азыркылар билбей эле баягы көктү жасап алып өрүп атканда катып калат жылкыйы. Баары терин кыйналат да. Анан тигин көгү катчу эмес ал. Ороп болуп койсо да тура берчү ошондой да. Кагаз сыяктуу эле болот, бирок ал илечи деле эмес, ошентип суу менен эме кылган да. Мен ошондой кылып ошонун эмесине муну агып аткан сууга жыдытып терини. Анан жана антип ороп койсоң да бир жери жукарып кетет да. Жыдып атканда бир жери оюлуп кетиши мүмкүн тери. Шараккан сууга терини байлап койсо жыдып алат. Жыдыгандан кийин алып алып анан жана сразу көк кыла берсе болот, ал анткени сууга бышып калган да өзү. Байлап койсоң, шаар сууга байлап койсоң бир жумада түгү агып кетет да. Муну эң ирээк киши суу ичпей турган жака барып байлап койсоң түгүн агызып. Анан эчкиникин серкенин терисинен жасаш керек. Анан эчкиники жукараак болуп калат. Тоо эчкиники бышык болот. Тоо эчкиникинен жасаса ал аябай бышык болот. Сапаттуу болот. Буга иштелген жанагындай иштелген кайыш болсо жакшы болот да, буга өзөгүнөчү. Иштелген кайыштар болсо, ошону кесип 3-4кө бөлүп туруп анан жанагындай кылып жаа деп коет, мындай стальной темирден ийип туруп жаага керип алыш керек муну. Анан жанагы мүйүз, текенин мүйүзү же уйдун мүйүзү ошондон сыдыргы деп коет. Ошондон сыдыргы кылып биягына катырып бир жагын. Кайышты улам катырып, сыдырып, анан өрүлөт да. Баягы бөлүнгөн кайыш. Ошону
сыдырып отуруп өрүп бүтүп анан башын бекитиш керек өрүмдү бекиткенде анан камчыны мынтип туруп мынтип кое берсең кайра ордуна келип калат түзөлүп. Мындай кармаганда жылаан сыяктуу болуп бул өзөктөр бири бирине мынтип тартышып турат. Бияка тартсаң да түзөлөт, бияка ошо камчынын немеси ошондой болот да жасалыштары. 18 көккө чейин өрсө болот. 12ден баштап 24 көккө чейин өрсө болот. Ничке кылып өрсө 24кө чейин кетет баягы кооздук үчүн. Тасма анан жылаан боор деп экиге бөлүнөт. Эки эле өрүм болот, андан башкасы жок да. Эки эле түр болот. Жылаан боору бирден басылат, тасма 2ден көк басылып кетет да. Ошондой болот. Мына кулагын муну мен өзүм эле ойлоп чыгарып койгом. Бул кымыз куюлган көйкөр формасында кылып сүрөтчүлүк менен өнөр бар. Эми кээ бир мындай ою кылып коет. Бул көйкөрдү илгерки эмени элестетип турат да. Бул жак өрүм кымыз. Кымызды мындай куюп атканды элестетилет да камчы. Анан мен бул камчынын деле мына эмесин бала кезде көргөм да, мына кулактычы. Мунун да бир ошо илгерки биздин эмелер ошентип ойлонуштуруп жасаса керек да. Кулактын да бир өзгөчө эмеси болот. Көйкөрдүн формасы, кымыз куйган көйкөр. Буну жана камчыланганга моундай 4 нукум кылынат камчыланганга. Анан бул кыскараагы улак чапканга кетет да, жана улакчыларга иштеп алып эметкенде урунбаш үчүн. Өрүмдүн узундугу могу сап канча болсо ошончо болот да биягы. Кулактан чыкканы сап менен өрүм экөө мындай ченегенде бирдей болсо болду ошо. Өрүм ушундай болот да. Темир устачылык боюнча мен биздин жаныбызда илгери Асан деген уста болгон. Илгерки киши Ожурай деген уста болгон экен. Биздин чоң аталарыбыздан Сабыр деген уста болгон, темир уста. Өзүм чоң атамдын акелери. Булар көмүрдү колго жасашкан. Каражыгачты, суу каражыгачтарды жерди казып алып, биринчи кургак жыгачтарды жагып, анан каражыгачты алып келип, каражыгачтар үстүнө жагып, анан баягы кара болуп күйүп калганда, анан үстүнө чырпыктардан суук камыштан таштап, үстүн думбалап койгон. Көмүр өчүргөн да колго. Ал убакта көмүр жок. Анан ошо колго өчүрүлгөн көмүрдү анан устаканага иштеткен. Иштетип такалар чапкан, жана үйгө керектүү нерселер бүт устакана менен болгон да эми тиргелик. Сокон, шаймандары азыр техника жетишкен. Мен азыр бүгүнкү күндө така, эң главный айылда така. Балта, чоот, элге керектүү балта салталар, бычак заказ кылышат, мал союгун. Балта, керек нерселер айткандар.